кыргыз кыздары чет жактарга чыгып кор болуп жүргөндөр канча да. Анан аларды биз эркектер, аларды сабап салуудан башка кандай айла кылсак биз өзүбүздүн энелерибизди, өзүбүздүн кыздарыбызды сактап калабыз? Кордук деген маселени чечели. Кордук дегенден айтабыз. Адамдын татыктуулугун кемсинткен таасирди кордук дейбиз. Кордоду дейбиз. Кыздын татыктуулугу бейиштин үстү. Аллах субханаху таала энени бейиштин үстүнө койду. Бала эненин таманын өпсө, бейиштин эшигин өптүм деп мактанса боло берет, жалган сөз болбойт. Бейиштин калгасын өптүм деп айтса, калп айткан болбойт. Эненин таманын өпсө. Ушул эне Россияга барып, же башка бир жакта жарым жылаңач, суукта, жатынга суу урган, үй чуктап түшүнө кирбеген жерде, үй чуктап түшүнө кирбеген эл менен талашып, мушташып, абалким кемсинип, абалким зордукталып, анан үйүнө акча салат. Эгер салса. Үйдө аны ата жейт ошол акчаны. Ата ошону жейт. Мен айтам, эгер сакалы болсо, сакалың өрттөнсүн дейм ошол атаны. Өзүң кулдукка кетпейсиңби? Өзүң кулдукка кетпейсиңби? Ушундай акчанын кулу болсоң, өзүң сатылбайсыңбы? А кызды үйдө отургузбайсыңбы? Анткени кеткен кыздын бардыгы акча деп айтат. Акча керек да. Ата-энеси айтат, акча керек да, контракт төлөш керек, анан эмне кылат? Экинчи дүйнөлүк согушта биздин чоң энелерибиз эмнегедир башка жака акча издеп кеткен эмес да. Согушта эч нерсе жок. Мурду менен жер түзүп иштеди фронтко. Мындай уучтай бир нерсе алса камайт НКВД. Өлүп калдыкпы, кырылып кеттикпи? Же артта калып калдыкпы? Жок. Маданият ошондой болгон. Бекем татыктуулук. 7 жыл согуштан келмейинче жылган эмес. Бир жаман сөз чыккан эмес. Бүгүн эми биздин кыздарыбызды өткөндө мен уктум, ошо интернеттен окудум. Жалган эле болуп калсын дедим. Стамбулда рейд жүргөндө колго түшкөн сойкулардын 3000ден ашыгы кыргыздын кыздары экен. Бир эле шаарда. Сойкуларга рейд болсо 3000ден ашык кыргыз кызы колго түшүптүр. Мен да балким туугандарым бардыр аякта. Кудай билет. Экинчи маселе, биз ушуну карабайбыз. Биздин кыздар каякта жүрөт? Менин кызым эмес деп ойлойбуз ошолорду. Атасы караш керек да аны. Атасы карабайбы? А сенчи? Сен эмне карабайсың? Бир эл биз го. Бул аябай оор маселе. Мен мисалы үчүн чечендердин кыздарын шаарда башка жакта жүргөнүн билбейм. Башка ери менен жүргөндөр. Мына биз менен бир эле арыктан суу ичкен, бир эле абадан жуткан даргиндердин кыздарын билбейм. Эрин таштап баласы менен кетип калган. Дуңгандарды билбейм. Бирок булар бизден бай, бакубат, азыр бийликке да жетип калды. Мурда мындай бир айыл болсо, азыр 100 километрге жакын айыл болуп калды булар. Эмнеге? Биздин роддомдорду карагыла. Бир айда канча бала төрөлөт, анын канчасы кыргыз. Эмнеге? Кыздар кетип калды. Эркектер төрөй албайбыз. Кыздар кетип калды. Кетпе десең, мени ким багат? Айылынан чыкпай атып Москвага кеткендер бар. Газ плитканы күйгүзгөндү билбейт. Айылынан башканы көргөн эмес, Москвага кетти. Ал кыз эмне болду? Ким жооп берет буга? Вау. Мен ошон үчүн айтат элем. Парламент биздин кыздарды чыгарганга тыюу салыш керек. Албетте, өлүп калат үрүп аларга. Жылып жүрүү эркиндиги тете-пете деп. Жылып жүрүү эмес, учуп жүрүү эркиндиги бузулса дагы. Бизге төрөй турган энелерибиз керек. Бейиштин үстү бош калбаш керек.